Борбор калабыздын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн биз турак жай жаатындагы дагы бир маанилүү окуяга мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын ырааттууландысына күбө болгону чогулуп олтурабыз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыздын алкагында жарандарыбыздын дагы бир тобуна үй тапшырылганы турганы мени абдан кубандырат. Бүгүн көптөн күткөн тилеги орундалып, өз үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп турган жарандарыбыздын кубанычтары менен тең бөлүшөмүн. Бүгүн мен сиздердин жакшылыгыңыздарга ортоктош болуп куттуктап кетүүнү эп көрдүм. Кымбаттуу үй ээлери, жаңы жашоонун башаты, келечекке жаңыча кадам таштаган бүгүнкү унутулгус кубанычтуу күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн баш мыйзамынын биринчи беренесинде Кыргызстан социалдык мамлекет экени так көрсөтүлгөн. Андыктан өлкөбүздүн социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө, анын ичинде элибизди жеткиликтүү жана сапаттуу үйлөр менен камсыз кылууга биринчи кезекте маани берип жатабыз. Биз элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттерди чечүү аркылуу мамлекетибиздин экономикасынын туруктуу өнүгүшүнө жетишебиз. Мына бүгүн биз турган Кубанычбек Маликов көчөсүндөгү турак жай комплексин экинчи этап аяктап 476 батир ээлерине тапшырылганы турат. Өзүңүздөргө маалым, бул ири долбоордун алкагында жалпысынан 5000ден ашык батир салынып, кезек күткөн жарандарыбыздын колуна өткөрүлүп бермекчи. Өткөн жылдын аягында аталган комплекстин биринчи этабында биз 510 батирди муктаж болгондорго тапшырган элек. Бүгүн бул долбоордун экинчи этабынын ийгиликтүү аякташы Менин үйүм программасынын ырааттуу ишке ашырылып жаткандыгын тастыктап турат. Ал эми бул турак жай комплекси келе жаткан жылдын 2026 жылдын соңунда толугу менен бүткөрүлүп берилет. Убакыт бир орунда токтоп тура бербеген сыңары мезгилдин өтүшү менен жер жаңырып, эл өзгөрүп, өркүндөп өсө берет экен. Бул жерде мурда башка жай болсо, эми минтип бул чөлкөм таптакыр башкача түргө өзгөрүп, жаңы турмуш башталып жатат. Буюрса, бул короодо бака-шака түшүп, жаңы кошуналар кобурашып, бири-бириңиздер менен жаныңыздарда балдарыңыздардын күлкүсү жаңырып, бейпил жашоо уланат. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүнкү күндө өлкөбүздө турак жай курулуштары жогорку темп менен жүрүп жатат. Бишкек шаарында гана эмес, бардык облустарда, район борборлорунда жана кичи шаарларда да муктаждар үчүн жаңы үйлөр курулууда. Жакында эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланып курулган Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 612 батирлүү заманбап жана ыңгайлуу турак жай комплексин тапшырдык. Мындан сырткары жерлерде жаңы турак жай куруу үчүн мезгил кутулары салынды. Азыркы тапта республика боюнча 60 000ден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Кудай буюрса, биз ипотекалык механизмдердин жардамы менен турак жайга болгон бардык жарандарды үй жай менен камсыз кылабыз. Курулуштун жогору темпине карабастан салынып жаткан үйлөрдүн сапатына дагы жогорку талаптарды коюудабыз. Ар бир долбоордо сейсмикалык коопсуздук, энергия натыйжалуулугу, инфратүзүмдүн толуктугу камсыздалган мектеп, бала бакча, спорт аянтчалары жана жашоо үчүн керектүү башка объектилер дагы эске алынган. Кезекке туруп батир алып жаткандардын катарында жаш үй бүлөлөр, мугалим, ага эжейлер, дарыгерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, күч органдарынын кызматкерлери жана чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Ошентип, Менин үйүм программасы узак мөөнөттүү, жеткиликтүү жана туруктуу шарттар менен ипотекалык каржылоону камсыз кылуудабыз. Албетте, бул иш-аракеттер карапайым муктаж жарандарыбыз үчүн өз үйүнө ээ болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк болду десек болот. Ардактуу мекендештер, биз мындан ары да турак жай саясатын ишенимдүү улантып, бардык жарандарыбызды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоого болгон аракетибизди күчөтө беребиз. Бүгүн ээлерине тапшырылып жаткан жаңы үйлөр жүздөгөн адамдар үй бүлөлөр үчүн бактылуу турмуштун себепкери болсун деп тилек кылалы. Үйлөрүнүн астанасын аттоого ашыгып жаткан агайын туугандар, ак өргөңүздөр кут болсун, жаңы үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар эле боло берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Üç konuda.
Değil kухня. Bir de 3. Göreceğimiz sıkıntı. Sağ olasınlar. Kutlu olsun düğünüzler komşumuzdan. Sağ olasınlar. Kiminizden aldınızlar? Siz mi? Kaç işteyiz? Benim персональный ассистент, kızımdı, Lovuz'u boyunca, sosyal kategoriya boyunca. Kaç yıldır turmanınız o çocuk? Gezekte. Кезекте 2023 тұрғам. 23 turmaz. 23 тұрдым. Ошо буюрса. Aldın ala төлemi жоқ aldınız, he? Алдын ала төлөмү жок, 4% менен. Kança komnat bu? Bir комнатный квартира. Kança төлөйткенсиz айына? Аны пока сүйлөшүп, документально кыла элекпиз, договор. 8700. Ayına ошондой төлөйт, he? 8 000. Siz apasız mı değil mi? Ove, atası, apası olup gelmiş. Assalamu alaikum. Kuş bolsun komşum. Rahmat. Kızınızdan kimde? Orçağımızı meneymiş Allah'ım. Otur bu. Oturduk. Özünüzlerine çok iyi gidiyor. Elimizin tumakta olsun. İşlerinizin iyiliklerini görüp atarız. Tınıştık öyle oldu. Tınıştık oldu. Stabil bir öyle olursa iyilikler. Bol öyle. İyilikler kullanılacağını söyledi. Öyle abi yuvalmanın önümüzde kovalım. Burada aynen Türkçeleriniz. Kvartiya var mı? Мен квартирада жашашыбыз. Bişkek'te. Бишкекте эле. Kança төлөчүлөр kvartiya? Квартирага 15 000 плюс эмелер менен төлөчүбүз, кызмет көз бир комнатада турчубуз. 15 bin ayak atıyorsunuz, hem bir yaka 8 Hem bir bin yaka. zaten özün ördün kvartiya. Jarım Сизге чоң рахмат, аябай кубанычтабыз. Zaten уже siz tapşırmanız menен бұл жақ сұранды эле алтын балалыкка кызын уже Ne киргизебиз. yapıyorsun bu? Oldu canım. Алтын балалыкка. İyinden başlap kabul alalım. Ийинден баштап кабыл алабыз. Makbul mesela bu. Komşular mutlu olsun. Kaç lira olacak şey oldu. Tak, bir yakış. Salmaksın. Sağolun, geldiniz. Kandaysın olacak şey oldu. Komşular mutlu olsun. Aytmanız gelsin zaten. Kiminizden aldınız? Siz bir kaç işteyiz? 69 gimnaziyada işleyim. Ha, mektep. Muhallimsiz. Matematik. Kaç yıl oldu işte geldiniz? 39. okul yılını bitiriyor adam. 39. Sistema образованиядан 69 gimnaziya 22. Kaç yıl oldu turmanınız gezekte? 22 yılı fevralda falan geliyor. 3 yılda Allah'tan gelsin. Sizge rahmat. Bundan bilgilere batbattan cevap ediyoruz. Buyursa, жақсы эме болуп атат. Семьялыс менен sizge Siz apasınız. Жок, мен эжесимин. Ha, ecesi. Bir toğan ecesi. Жақсы. Jaktı var mı kvartiranın? Kaç komdan? 3 komnata. Жақсы olur. Кандайды жактырбаса билбейм анда кандай деп. Сонун эле болуп атат. Жакшы эмелерди тапкан силерге ишиңерге ийгилик берсин Кудай таалам. Жолуңар ачык кылып, жакшылыктарды элдин кызматын жонуңарга көтөрүп жүргүлө болот. Ошону айтып атасыз, мурда таңгылса жакшы балдар эметме экен деп. Ооба. Чоң кызмат кылдыңыз. Neyle жақсы тұрғылanda? Жақсы olsun. Бүт жылдан чай ішіп кетпейсіздер. Жақсы, құт болсын. Рахмат айтамыз. Sağ olasın. Қандайсың? Atın kім? Şamdan. Ой, Şamdan Батыр Тұрбаев. Жақсы mı? Kim aldı? Siz aldınız mı? Жақсы. Саламатсыздарбы? Биз Талас областынын Чыңгыз Айтматов районунун Кызыладыр айынан болобуз. Кызым Айтолкун БГУда мугалим болуп иштейт. Мұғалімсіз. 2,5 жыл мурда телефон менен электронный кезекке туруп койгон экен. Кудайдын буйругу менен бүгүн тийип калып, баарыбыз өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Жақсы. Сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен жакшынакай сапаттуу үйлөр курулуп атыптыр.
Ушинтип эле элдин үйлөрү менен камсыздандырып, элдин ыраазычылыгын алып, ден соолукта аман эсен үй бүлөңүз менен жүрө бериңиз, ишиңиз алга жыла берсин. Кыргызстанды өндүрүп, өстүрүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуңуз. Сиздин Рахмат. Мурда каяктан аракетиңиз менен. Окугам, БГУда окугам. Студент болуп. Ошол жакта окуп бүтүп, анан иштеп атам. Ошол жерде иштеп атасыз. Мугалим болуп. Канча аласыз зарплатаңыз? Зарплата 15 000 тегереги саатка жараша да. Саатка жараша. Ошо 15 000 эле аласызбы зарплата? Меники ооба. Жетеби анан жарым бияка төлөсөңүз, жарым жашоого. Жолдошумда иштейт. Жолдошуңуз бар? Жолдошу бар. Бүгүн эртең төлөйүн деп турат. Андан көрө биздин Кыргызстандын ажоосу катарында батаңызды берип коюңуз, кызым аман эсен кошону алсын. Бүгүн Жолдошуңуз эртең каякта иштейт? Частный предпринимательница. Частный, бизнесмен турбайбы? Азыр бизнесмендер көп эле таап атпайбы? Төлөйүн. Канча комнат? Бир комнат. Бир комнат дейби? Жакшы. Бир балаңыздар барбы? жок, баласы жок, курсагында келем. Бул бала сиздин. Кайнекеси. Анда азырынча болот экен. Бир комнат көмөргө болот да. Кийин анан өзгөртүп алсаңар болот. Билесиңер да. 2 комнат алмаштырып алсаңар болот. Кийин муну тапшырып туруп. Төлөп аткан акчаңар ошого өнүк кетет. Муну башка муктаждарга берип койсо болот. Кийин кезектеп турган артынан. Ошондой программа бар. Мейли келиңиз эми 10 000 кызыңыз аман эсен көз жарып алсын, баатыр бала төрөсүн, элдик бала төрөсүн, аман эсен болгула. Бардык ойлогон ой максаттарга тилеген тилегиңерге жетип тургула. Айтканыңыз келсин. Мейли, жакшы туруңуздар. Келиңиз, берип. Нанос истечүлөр. Нанос истер. Рахмат, жакшы. Чоң рахмат. Буларда госслужащий, Льготный 4%. Сиздер алдыңыздабы? Биз алдык. Үй бүлө. Бияка кириңиз. Канча комнат? Бир комнат. Жакшы экен, жакшы болсун. Атам келди ошо сүйүнүп, мына сизге бата берем. Ден соолугуңуз чың болсун. Биринчи өмүрүңүз узун болсун. Эл журтуңуз аман болсун, тынччылык болсун. Кудайым колдосун, кыдыр жол болсун. Жолуңуз чыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун. Тилеген максатыңызга жетиңиз, ой пикирге жетиңиз. Кудайга шүгүр, эл журт жакшы каалап атат. Ушул кут болсун, аман болуңуз. Рахмат, айтканыңызга. Саламатсыңар. Алейкум ассалам. Үй бүлө экенсиңер да? Эки балаңар барбы? Кимиңер врач? Мен бухгалтер-экономист болуп иштейм больницада. Больницадабы? Номер 1-клиникалык больницада. Канча жыл болуп турганыңыз? 2020 5 жыл болуп. 5 жыл болуп. Сизчи? Биз базарда иштейбиз. Бизнесмен турбайсызбы? Оңой эле төлөйт экенсиңер. Канча комнат? 3. Жакшы. Жакшы экен. Таныңыздар? Саламатсыздар. Сиздерде кишилер бар турбайбы? Апаларыңар турбайбы? Жакшы экен? Жактыбы? Uzun olsun, tüm olsun, daracağım bundan arığı dönüşsün, biz yokluğu nedelerin sıyımız balık dönüşsün. Makul, rahmet. Oturup kaymakta, evet. Mектеп кайерге чөтөлегим? Канбек. Мектеп менен садик. Могу жакта. Тиги жакта. 600 сотка мектеп 5 этаж. Ар жакка жагында. 1700 окуучу. Мектепте тезирээк бүтүш керек. Мейли, жакшы болсоңар болду. Мына могу жигит чоңоюп жаткан экен да баатыр. Кыргыздын уулу болсун. Мейли, кут болсун. Allah razı olsun.